Таштандыргөөчү жайга атайын ар кандай түстөгү челектер орнотулган. Жергиликтүү тургундар бул жерге атайын бөлүнгөн челектерге желим баштыктарын өзүнчө, айнектин калдыктарын, тамак аштын калдыктарын жана ар кандай калдыктарды бөлүнгөн челектерге салышса болот. Ал үчүн ар бир контейнердин жогору жагына атайын жазуу жана челектерге таштандынын сүрөттөрү тартылган. Аянты 150 чарчы метрде ээлеген таштандыны иргеген жайга 12 евро контейнерден сырткары коопсуздук үчүн 2 видео байкоо орнотулган. 15 чарчы метр жерге атайын иш бөлмө курулуп, ал суу, канализация жана электр энергиясы менен камсыздалган. Атайын орнотулган контейнерлер жакынкы үйлөрдүн калкын эске алуу менен ишке ашырылып, бөлүнгөн жердин үстү жаан чачындан коргоо үчүн тосулган. Негизги максат ушу жаңы маданиятты сиңирүү да Бишкек шаарынын тургундарына. Менимче өтө жакшы эле натыйжасын берсе керек, себеби ушу 2-3 жылдын ичинде биз жаңы коом тарбиялаганга бир жакшы бир кадам таштайт элек. Себеби мисалы үчүн ата энеси үйдөн мусорду таштанын иргелеп келсе, балдарды үйрөнөт. Ошентип баягы биздин маданиятыбыз дагы жогорулайбы деген ниетте. 1-май районунун акими иргелген таштандылардын 60% кайра иштетүүгө кетсе, 40% таштанды таштоочу жайга бараарын белгиледи. Бул таштанды жайдагы мусордун көлөмүн азайтканга өбөлгө болоорун айтып, учурда 1-май районундагы дагы 4 жерге ачуу пландалып жатканын билдирди. Таштандыны иргеп таштаганга мүмкүн болгон пунктту ачуунун негизги максаты жарандардын таштанды таштоодогу маданиятын жогорулатууга багытталган. Ошондой эле экологиялык абалды жакшыртып, тургундардын ден соолугун сактоо менен бирге киреше бөлүктү көбөйтүү да каралган. Калдыкты чогулткандар көзөмөлгө алат, калдыкты иштеткендер келип сатып алышат. Мисалы үчүн айнектин баасы мен калп айтпасам ушу килограмм 3 сомдон болуш керек. Кагаздын баасы бир 11-12 сом, пластиктин баасы 28 сом. Ал жерде 9-10дой бир чоң үйдүн көлөмү да тазалыктын бир машинасы эле толуп калат да. Жанагачы ушундай объемдо менимче балдар Кудайга шүгүр жакшы эле өзүнүн эмес мээнетин актайт деген ойдобуз. Аталган долбоор пилоттук негизде ишке ашып жаткандыктан кала бийлиги мындай аянтчалардын кийинкиси Октябрь районуна, андан кийин Ленин, Свердлов райондорунда ачууну көздөп жатыптыр. Биздин шаарда таштанды таштоочу жайлар баш аягы 950дөн ашат. Андан кийин ошол таштондуу жайларда көбүнчө келет жана өзүнчө сортточу үйсүз жашаган адамдар келип ошол жерден бөтөлкөнү теришет, өздөрүнө керектүү бир калдыктарды, таштандыларды теришет. Анан ошонун баары анан чачылат. Чачылганда алар жыйнабайт. Анан кийин көп бизде социалдык тармактарга да жаман көрүнүш болуп көрүнүп атат. Ошонун баарын алдын ала келишибиз керек. Мунун баарын бир жагынан, экинчи жагынан болсо биз жарандарды да ошол тартипке чакыруу. Ал эми жергиликтүү тургундар орнотулган урналардын идеясын колдошот. Ар бир бакалашканы өзүнчө, циклонду өзүнчө бөлүп салыш керек экен мусоркага ошол. Эримей алып келип бөлүп салса жакшы болот го деп ойлойм. В прошлом году тут все как мусор было, а когда это построили, все хорошо стало. Советую лучше такой строить. Бул идея кимдик болсо да эң туура да. Бул экология ушудан башталат. Шаар тазалаш ушудан башталат. Нравится, что порядок навели. Если так будет всегда, это очень приятно. Белгилей кетсек, аталган долбоор инвесторлордун эсебинен ишке ашырылып, чыгымы 1 миллион сомду түзгөн. Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, Нью ТВ.